Биз эгер саясат кыла турган болсок, саясат кыла берели. Бирок исламды жаманбашыбыз керек. İslam Dalai Lama'lık emez. Tevşunda. İslam Dalai Lama'lık emez. Bu ruhani din emez. Bu siyasi din. La ilahe illallah degeni öte siyasi din. Bizdin inteligensiya, bizdin bilik ушун түшүнбөгөн үчүн исламды бир Далай Ламалык деп ойлойт да. Молда керек, только мечитте. Куран окуу, жаназа окуу. Коюп ушинтип таза, уурдабай, бирөө келип көчүрүнө бир кепсе, кечирип коюңуз деп жүрүшү керек. Жок, ислам саясий дин. Кудубек мырза, элдин баардыгы көрдү, Кыргызстандын баардыгы көрдү. Турсунбай Бакир уулу президенттикке аттанып жатканда эмне деген иштерди кылган жок. Мына Куранды алып чыгып алып, мага шайлагыла, мусулмандар айланайын, мен президент боло алайын деген. Бул табий. Баарын көрдүңүздөр да. Бул табий процесс. Мына ошол туура эмес жолду биз азыртан айчыбыз Эмнеге негизде туура эмес керек. болду? Ушунун кылганын эмнеге туура эмес? Можно сейчас Ошол Куранды алып чыгып жанат айтып аткан туура. Каеринде туура эмес деп ойлодум. Мисалы үчүн дин маселесинде туура бул. Ислам муну туура деп билет. Жок, кечиресиздер. Эгер ал таза мусулман болсо, Аны эмне тазалыгын үчүн ошол мусулмандыгын жабынып алып, жанагындай туура эмес саясат жүргүзүп жатат. Мен 5 вакыт намаз окуйм. Мен саясий амбициям бар. Бийликке келгим келет. Мен эртең шайлоого келдим да. Мага добуш бергиле, мен Куран сүннөт менен башкарам. Бардыгыңдардын кыздарыңыздар төрөйт, күйөөгө тиет, экономикабыз көтөрүлөт, араптардан инвестиция алып келем. Мен мындай кылам деп диний платформаны айтсам, мен динди жаманган болом болот. Кандай деп ойлойсуз? Мен мусулман, алхамдулилла, 5 вакыт намаз окуйм. Өзүмдүн карманган динимдин платформасын колдонуп бийликке келүү укугум барбы? Толугу менен окугум. Сизди колдосо. Толугу менен Кол укугум барбы? Бийлик Укугум бар, туурабы? Конституциянын эч Мен ошону айтырам, муну эмнеси радикалдык? Мен мусулман, мен Курандын аяттарын колдоном, хадисти колдоном. Мен ушул ресурсту колдонуу менен бийликке келгеним туурабы? Эгерде кайсы бир динди туткан адам ушул платформаны уран кылып туруп саясатка чыккан десе, аны толук акысы бар. Бул маны кабыл алса, добуш берсе, албетте бийликке келиши керек. Политика ислама – это когда во власть путем выборов приходит политическая партия, да, имея свою программу, видение и так далее, которая основывается на целях шариата, на целях ислама, да, вписывается, как говорится, в политику и так далее, с целью обеспечения безопасности государства. Партия эта, она уже не служит только мусульманам, она становится общенациональной. Бүгүнкү биздин бийликте исламды система катары, саясий күч менен, саясий амбиция менен, саясий партия катары бийликке келүүсүнөн корксо, анда мусулмандардын ислам платформасы менен келиштин камсыз кылууга аргасыз болот. Ошону менен токтотот. Азырынча. Кээ бир адамдар ислам ресурсун колдонуп бийликке келип, мусулмандардын атынан сүйлөп, мусулмандарды уктатып, фокус кылып турат. Ушуга гана барышка аргасыз болот. Болбосо ислам системалык түрдө келет бийликке. И то это даже можно не называть исламом. Посмотрите, Малайзия, Индонезия, да, там идут процессы, да, они в рамках демократии. Но Сухарто, например, он не называл это исламским, например, да. Так и, например, многие, например, в Турции правящая партия Эрдогана, справедливость, она же не называется исламской. То есть не обязательно на каждом углу кричать ислам. Самое главное содержание – это справедливость, это права, действительно, да, равенство прав, это свобода вероисповедания, свобода. То есть в исламе вот смотрите, в демократии эти свободы, они были результатом революции, войн, столкновений, опыт человечества, страдания, многострадания. В исламе же они пришли сверху. То есть это Бог говорит, изначально человек рождается свободным. Все, это право, которое дается не людьми, не обществом, а Всевышним.